Шахтачынын жана вагонеттин Триумф аркасы Ак Түз айылынын кире беришине орнотулган. Арканын узундугу 5 метр 80 сантиметр, туурасы 14 метр. Архитектуралык монумент ошол катаал жылдарда шахталардан оор шарттарга карабай коргошун касып иштеген шахтачыларга арналган. Коргоштун коргонуу заводдоруна жөнөтүлүп, андан бронетехникалык техниканын аккумуляторлору, суу астындагы кайыктар, учактар, автоунаалар жана ок атуучу куралдар үчүн коргоштун плиталары жасалган. Аскердик серепчилердин маалыматында ар бир 4-5 ок ак түстөн даярдалып чыккан. Создать арку. Фашисттик Германияны жеңүүдө биздин шахтачылардын эмгеги чоң мааниге ээ болгон деп эсептейбиз. Жана биз айылдыктар муну менен сыймыктанабыз. Андыктан мен бул арка эстелик долбоорун түздүм. Мында эч ким унутулбайт жана эч нерсе унутулбайт деген ураан жазылды. Биз 70-80 жылдардагы улуу муун, өзгөчө 21-кылымдын башындагы жаш муундарга кайрылабыз. Согушта көрсөтүлгөн патриотизм менен өз өлкөсүн сүйүүгө жана берилгендикке үйрөнүшү керек. Фашисттик Германиянын жеңүүдө Ак Түз айылынын шахтачыларынын эмгеги зор. Андыктан жаш муундарга ата бабалардын эрдигин сактап, сыймыктануу менен эскерүү үчүн бул демилгени ишке ашырышкан. Арка үчүн жергиликтүү бюджеттин 2 миллион 700 миң сом бөлүнгөн. Ал эми эстеликти куруу үчүн карапайым эл 180 миң чогулткан. Атак Ак Түздө бул иштеген фабрика далай элди баккан. Эмге сошундан кетип чыкты жакшы эле. Российский обеспечение да болчу да. Бары жакшы эле болчу. Ак Түздөн жанагы ок чыккан эме свинестер согуш убагында жардам берди. Согушка кетчү да свинестер ок болуп кетчү. Бүгүнкү күнү ушу сүйүнүп атабыз. Мына неберемди эшитип алып келдим. Ушундай арка кылышып бир для Актуза, для нашего поселка, для тех ветеранов, тружеников тыла и людей, которые погибли на войне. Память это о них, вечная память для них. Улуу ата мекендик согушка Ак Түз айылынан 144 жаран катышса, анын экөөсү Советтер Союзунун баатыры наамына ээ болгон. Айлели бейпил жашоо үчүн күрөшкөн аталардын эрдигин таңазгылоону көздөшөт. Үстүбүздөгү жылы улуу жеңиш күнүндө жана 1-июнь балдар күнүндө эстеликке гүл коюлуп, аталардын эрдигин эскерүүнү салтка айлантуу максаттары бар. У нас арка получилась по проекту. Бул Триумф арка эстелик жөн гана курулуш эмес, бул бүтүндөй патриоттук архитектуралык композициянын мааниси бар. Биринчи кезекте бул арка биздин шахтёрлорубузга жана улуу ата мекендик согуштун катышуучуларына символ. Алдыда кара мемориалдык мрамор плитасына согуш мезгилиндеги шахтачылардын жана согуштун катышуучуларынын ысымдары чегилет. Жыл сайын жеңиш күнүнө жана башка майрамдарга карата мектеп окуучулары жана мекенчил адамдар шахтёрдун айкелдерине гүл коюп, муну салтка айлансак деген үмүттөмүн. Андыктан жарандардан согуштун 79 жылдыгын утурлай жана 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата өткөрүлө турган салтанаттуу ачылышка карата арканын айланасында тийиштүү инфраструктураны түзүүгө материалдык жардам берүүңүздөрдү өтүнөм. Алдыда бул эстеликтин жанына кошумча инфраструктура түзүлүп, көрктөндүрүлүп, туристтик жайга айландыруу пландалууда. Сталбек Абдыраев, Элдар Анарбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.